Так, урматтуу көрүүчүлөр, азыр ушул Ош шаарындагы Глобус гипермаркетиндеги кумшекердин баасын көрсөтөлү сиздерге. Бул жерде 1 килограмм кумшекер 83 сом 33 тыйындан сатылып атыптыр. Көрүп турасыздар. Кумшекердин запасы кеңир экен, азырынча бар экен. Баягы паника кылганга эч кандай негиз жок. Көрүп турасыздар. Бул жерде 83 сомдон кумшекер сатылып атат. Ал эми кээ бир базарларда болсо кумшекер такыр эле жок. Бул жакта бар. Болгондо да ал жакта баасы 100 сом, 110 сомдон сатылып аткан болсо, бул жерде болгону 83 сомдон сатылып атыптыр. Товар келбей калат экен, товар койбой калат экен деген ойдо элдин баары запас алып атышат. Андан сырткары ушул алып сатарлар болуш керек. Ушулар да көп келип товардын ценасы бизде туруктуу эле, базар баасына салыштырмалуу. Бизде товарный запастар бүт баары бар. Май бар, кумшекер бар, ун бар. Ушул баса белгилеп айта аласызбы? Учурда өсүмдүк майы, ошондой эле ун, кумшекерге болгон баа канча болот? Кумшекердин баасы 83 болду. Бүгүн биз буга чейин 76, анан өзүнүн по карте деген скидканын түрлөрү бар. Ошол скидка менен 67ден сахар болуп аткан. Бүгүн 83кө көтөрүлдү. Ундар бар, мисалы үчүн акция менен 45 деген килограммы ундун запастары бар. Суу майлары бар, 129дан, 130дан акциянын түрлөрү менен байланыштуу, ценалары ар башка. Чектөө барбы, анан бир эле адам канчага чейин сатып алса болот? Чектөө коюлган эмес, бирок ушул ажиотажга байланыштуу биз чектөө койдук. Мисалы үчүн алып сатарлар күндө келип товарный запас калбасын деп, чтобы элдин баарына бирдей жетсин деген максатта, мисалы үчүн ар бир үй бүлөнүн өзүнүн ограничениялары бар. Бир сахар 1 килограммды бир адамга берип атабыз. Майдын ограничениясы 2 литрден койдук, чтобы элдин баарына жетсин, тегиз болсун деген максатта. Мындан сырткары дагы башка товарларга дагы бир доллардын көтөрүлгөнүнө байланыштуу көтөрүлүү байкалдыбы? Башка товарларга доллардын курсунун көтөрүлгөнүнө байланыштуу күндө бир аздан баалар көтөрүлгөнү байкалууда. Бирок товарный запастар бизде бүт баары бар. Өсүмдүк майы жетишти сиздерде? Өсүмдүк майы да бар, бизде запасыбызда бар. Но көрсөңөр болот, полкаларыбыз бүт баары эле. Аты жөнүңүз? Мен ушул Глобус гипермаркетинин администратору Сатиева Жазгүл. Ушундай урматтуу көрүүчүлөр, азык түлүк коопсуздугу боюнча көрдүңүздөр. Бул жерде 1 литр майдын баасы 179 сом, 176 сом, 272 сом. Запас бар экенин айтып атышат. Сиздер бааларды бир сыйра уктуңуздар. 126 сом кээ бир майлар. Ушундай. Макарон. Мен ошо менен катар бул жердеги күрүчтөрдүн деле баасын көрсөтүп кое берейин. Эми Кытай күрүчү 74 сом дейт. Рис баткен ак турпак 100 сом 1 килограммы. Лазер дейт биринчи сорт 137 сом. Көрүп турасыздар. Бул жерде Казакстандын лидер деген күрүчү акциянын эсеби менен мурда 63 болсо азыр 57 сом экен. Өзгөн күрүч килограммы 131 сом. Дагы өзгөн күрүч башкачараак сорт экен бул. Бул 143 сом экен. Абзал лидер деген 66 сом. Аланга дейт. Бул дагы 90 сом экен. Булгур 116. Бул жакта аланга 90. Кытайский күрүч каралы 74. Баткенский күрүч мустакыл деген сорт 81 сом. Казакстан байдала 64. Чечевица 132, пшено 61 сом. Андан кийин овсяный хлопок 58, нокот 116, маш 138, перловка 47, гречка 119,
Бул жагы ошондой. Күрүчтүн шагы экен, сечка дейт. Бул 50 сом экен. Фасоль 127, Наваттын майдаланганы 144, Ташкент күрүчү 154. Мына ушундай.